Нур пресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүдөгү элчи Эрлан Абдылдаевди чакырып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин сөзүнө байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Ташиев Тажикстан аймактык дооматтарынан баш тартпай жатканын белгилеп, бул улана берсе Кыргызстанда тарыхый документтердин негизинде коңшу өлкөгө аймактык доомат коерун айткан. Адистер мында кеп Тажикстандын Ворух анклавы жана мурда Кыргыз АССРине караган Тажикстандын Жергетал менен Мурхап аймактары жөнүндө болуп жатат деп болгулошот. Аю холдингинин негиздөөчүсү Шаршембек Абдыкеримовго таандык Кыргыз Камболдук ноту комбинаты ишканасы мыйзамсыз түрдө жеке менчикке өтүп кеткени аныкталып, мамлекетке кайтарылды. Мындай маалыматты бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен таратты. Себебин аталган ишкана мыйзамсыз түрдө жеке менчикке өткөн деп түшүндүрдү. Эскерте кетсек, буга чейин Аю компаниясынын спирт жана арак чыгарган заводу мамлекетке алынган. Анда компания салыкты жашырып, акцизди жасалмалап жана спиртти контрабанда кылганы айтылган. Ал эми өткөн жумада Аюнун негиздөөчүсү Шаршембек Абдыкеримов сыртынан камакка алынган. Эми мунун баарын мамлекетке өткөрүп алып, мамлекет иштете алабы деген суроо жаралат. Анткени буга чейин мындай көрүнүштөр көп эле болгон. Дүркүрөп иштеп турган бул заводдор дагы тонолуп жок болбосо эле болду. 1 октябрдан баштап пенсия көтөрүлөт деп төштү кагып болгон жаңылыктан жарыялап отурганда пенсия курагындагылардын кубанычы көпкө созулбады көрүнөт. Дегенибиз өткөн жумадан баштап ондун баасы кымбаттап элди дүрбөлөңгө салды. Бул маселе бүгүн Жогорку кеңештин тармактык комитетинде көтөрүлдү. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу ондун 1000 сомго кымбаттаганын айтып, тиешелүү органдарга чара көрүүнү чакырды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчисинин орун басары Айбек Мамыралиев казак унуна карата баа өсүп баштаганын айтты. Анткени Казакстандан келген ундун көлөмү кескин түрдө кыскарганы менен түшүндүрдү. Бул боюнча тиешелүү чаралар көрүп жатканын айтат. Эми кандай чара көрүлүп, унга болгон баа түшөбү аны убакыт көрсөтөт. Ушундай күркүрөгөн күздүн күнүндө эгиндер бышып турган кезде баанын дээрлик 1000 сомго чейин жогорулаганы кооптондурбай койбойт. Улуттук статистика комитети 2017-2022 жылдар аралыгында дан азыктарынын баасы 51,1%га кымбаттаганын билдирген. Кыргызстан буудайды негизинен Казакстан менен Орусиядан алып келет. Бүгүн министрлер кабинетинин орун басары Камчыбек Ташиев өткөн жылдын 16 сентябрында тажиктердин кол салуусунда согуштук жаракаттарды алган чек ара кызматкери Дастан Шарипов менен жолугуп, Бишкек шаарынан 3 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Мындан сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы согуштук аракеттерде эрдикти жана дукту көрсөткөн уулду тарбиялап өстүргөн. Шариповдун ата-энесине терең ыраазычылык билдирип жана өсүп келе жаткан жаш муундарга үлгү экендигин белгиледи. Ошондой эле Ташиев согуштук аракеттерге катышкан баатырлардын эмгегин мамлекет эч качан унутпай турганын кошумчалады. Эскерте кетсек, 2022 жылдын 16 сентябрында тажиктердин кол салуу учурунда Дастан Шарипов минометтун жарылуусунан жаракат алып, оң бутунун тизесинин ылдый жагынан айрылган. Ошондой эле сол бутунан күйүк алып, денесинен майда темирдин сыныктары алынган. Нур пресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нур пресс чындыктын изи менен.